Биз азыр Globus компания боюнча сүйлөйбүз. Globuска бекер жазылып, компьютер, ноутбук, телефон аркылуу, планшеттер аркылуу акча табууга болот. Бул жерде товар сатпайбыз, акчага жазылбайбыз, совершенно бекер жазылабыз. Бул Globus компаниясы Европада 4 жыл мурда ачылган экен. Ошондон бери бизге жакын мамлекеттерден Россия иштеп атат экен, Казакстан, Украина булар ушул 4 жылдан бери иштеп, ал жерде азыр көптөгөн акчаны көп алгандар чыгып калыптыр уже. Күнүнө $100, күнүнө $200-300 тапкан адамдарыбыз уже чыгып калыптыр. А бизге Кыргызстанга бул биринчи келген шанс экен. Любой эле бир ишкана ачылганда эң биринчи иштегендери бутка туруп көтөрүлүп кетет го. Ошол сыяктуу бул бизге эми келди. Азыр иштесеңиздер шанс. Келген рекламаларды жабуу аркылуу эле бул жерде акча тапса болот. Например, үстүндө түшүрсөңүздөр, ожидаем рекламу деп турат бул жерде. Ожидаем рекламу Globus деп. Ушундай кылып эле келет, 15-20 минутта сайын келип турат. Үстүндө крестикти басып чыгып кетебиз, бизге акча түшүп турат. Мисалы үчүн Globus'ун ичине кирсек, менде Globus турат, но Globus'ун ичине кире турган болсок, Globus ушинтип ачылат. Бул жерден пригласить друга дейбиз. Пригласить друга дегенди басабыз. Баскандан кийин биз досторубузду любой жерден чакырсак болот. Например, мына жерде адамдардын аттары жазылып турат. Facebook'тан, Imo'дон сообщение, Instagram, WhatsApp'тардан чакырсак болот. Ушинтип чакырып туруп, бул жактан пригласить друга деп эме жазып чакырабыз. Ссылка жөнөтөбүз. Алар ссылка менен тиркелишет бизге, анан дагы түшүндүрүп беребиз. Анын команда деген жанында узун 3 сызык турат. Ошол узун 3 сызыкка киребиз. Бул биздин профилибиз. Профилде финансы дегенге киребиз. Бул биздин акчабыз. Мен өзүм киргениме 25 күн болду. 25 күндө акчам 1 сомдон 1 центтен көбөйүп отуруп, 19 күн болгондо 7 цент болду. 7 цент болду эле. Аны мен котордум, $7.22 болду эле котордум. Андан кийин дагы мына бүгүнкү күнгө чейин күнүнө $1 түшүп атат. Азыр күнүнө $1 бул 25 күн үчүн жакшы акча. Аны дагы кече котордум. Мына кечинде түндө которгонмун бир маалда. Азыр дагы $1 болоюн деп калды. $1 почти болуп калды. 1200 балды азыр мен 10 минуттан ичинде аламын. Анан бул жерден чыгабыз. Бул жерден чыгып, мен киргениме 25 күн болду. Аркамдагы адамдарды сиздерге көрсөтөмүн. Менин артымда азыр бул баракча ачылып атат. 25 күн ичинде киргеним азыр сиздерге тастыктап берем. Анан кантип адамды бул ики чекеси көп экен, адам жазыш кыйын дешет. Жок, адам жазыш оңой эле экен. Бул 3 сызыкты басып туруп өтөбүз. Команда дегенге киребиз. Команда деген жерде менин командам бар, азыр ачылат. Көрсөтөм сиздерге. Бул менин профилим. Профилимде жазылып турат месяц назад деп регистрация. 25 күндөн өткөндөн кийин уже месяц назад дейт экен. Мен командама 48 адам жазганмын. Бул 48 адамды гана жазып койбостон, булардын аркасындагы баарына жардам берип атамын. Азыр ошентип мен командамда 1000ден ашык адам болду 25 күндүн ичинде. Бул жерде мына ваш аккаунт деген 25 реклама бастым кече, бүгүн дагы 25 реклама басып турмун. Ошол каждый 25 рекламага бизге тыйындар төлөп берет. Анан бул жерде статистика команда дегенде мен сиздерге жалпы адамды көрсөтөм. 1159 всего. Мен командамда 25 күн ичинде 1159 адам жазылды. 48 адамман таркагандар. Ушулардын баарына жардам берип, ушулардын баарынын аркасынан түшүп, команда түзүп алсаңыздар, жакшы эле иштесеңиздер болот экен. Мисалы үчүн 3 айдын ичинде, же 4 айдын ичинде күнүнө $10 алганга жетсе болот экен. Ушул кетиште жетебиз деп ойлоп атабыз буюрса. Күнүнө $10 алганда бир айда $300 алат экенбиз. $300 сомго же курска чакканда где-то 18 миңден тегереги болот экен. Бул эле жөн эле кошумча бизге келип аткан акча болот экен. Ошентип иштей берсек, бир жыл дегенде биз күнүнө $100 алып калсак болот экен. Ушул кетиште кетсек, ал үчүн биз биринчи командабызга азыр 25 күндө 48 адам жазылды.
бир жылдын ичинде 1000 адам жазсак, ал 1000 адамыбыз 300-400 адам болуп көбөйөт. Анан бизге $100 ашыктан бир жылдын ичинде түшүп турат. $100 бул кем болот. Анан $100 эле орто эсеп менен эсептегенде биздин командада күнүнө $100 эсептегенде мен өзүм эле, например, ошо адамдарым көп үчүн $3000 болот экен бир айда. $3000 деген сөз 180 миңдин ары бериси болот, Ошондо бир айда, бир жыл катуу иштеп койсок, бир айда $3000 алып калганга жетсек болот экен. Ошон үчүн жазылыңыздар, тиркелиңиздер, үйрөнүңүздөр. Бул аябай оңой иш. Главный адам жазганда дагы эч кыйынчылыгы жок. Баары эле азыр интернетке көтөрүп жүрүшөт. Жазылгыла деп жазып эле койгула, болду. Анан өздөрү эле кызыгып, адамдарды кошкон сайын, акчасы көбөйгөн сайын баары иштей берет экен. Ошон үчүн жазылыңыздар. Жакшы компания экен. Кыргызстанга жаңы келип атат. Анан акчаны ким төлөп берет деген болсоңуздар, биз деле кино көрсөк YouTube'дан же болбосо бир нерсе көрөрдө алдында обязательно бизге реклама берет. Анан рекламаны через ушунча секунда алып койсоңор болот дейт, пропустить можно дейт. Анан биз ошону пропустить этип койгондо за просмотр эсептелет экен дагы. Аларга, оказывается, ошо кино койгон компанияларга акча төлөп беришет экен. Ошон үчүн алар жакшы сериалдарды, жакшы кинолорду өздөрүнүн каналына жүктөшүп, элге көрсөтөт экен, чтобы рекламаларды астынан коюш үчүн. А рекламалар, биз обязательно кино көргөндө реклама көрөбүз, за одного просмотра, например, алар акча төлөп беришет экен, компаниялар. Ошондой эле акча, бул жерде просто биз кино көрбөй туруп, просто рекламаларды көргөнүбүз үчүн бизге төлөп берет. Так что жазылыңыздар.